Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Жаратқан Алла Таалаға чексіз мақтаулар болсын. Жана анын ең сүйікті елшісі Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламға Аллах Тааланың саламы жана салаваттары болсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу мекендештер, сиздер мененки мурдагы буга чейинки болуп келип жаткан сабактарыбызда дарат, иман маселесине жана намаз маселесине болуп келип жаткан. Эми намаз маселесинин бир канча негизги эрежелерин айтып өттүк. Андан кийинки маселе намаздын ичинде бардыгыбыз аткарганды билебиз, бирок ошону бир аз туурараак аткара турган болсок, нур үстүнө нур болот жана жараткан Алла Тааланын алдында окуган намазыбыз менен жүзүбүз жарык болуп, иншалла көптөгөн соопторго ээ болобуз. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Стағфируллах, акимус-салах", намазды тургузгула дейт. Балким биз намазыбызды окуп гана койбостон, урматтуу туугандар, намазыбызды биз тургузушубуз керек. Анткени намаз бул аймадуддин, диндин түркүгү. Эгерде биздин ушул намазыбыз дурус боло турган болсо, кыяматта бардык амалдарыбыз жакшы болот. Демек, кайсы бир инсан намазга көңүл бура турган болсо, демек ал инсандын башка амалдарда түз жана эл менен болгон мамилеси дагы туура жана так боло турматтуу туугандар. Эгерде кайсы бир инсан намаз окуса дагы, намаз окуганы менен бирок элдерди алдаса, адамдарга зыян берсе, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде ар кандай зыян иштер менен алек болуп жүргөн болсо, демек бул инсандын намазы дагы деле туура эле экен. Ошондон урматтуу туугандар, намазды биз окуп эле койбостон, демек ушул көпчүлүк адамдар намазды окуп эле коет, бирок намазды тургузган инсандар өтө аз туугандар. Ошондуктан биз мына ушул намазды тургузган инсандардын катарында болгонго аракет кылайлы. Алла Таала намазды окугула деген эмес, балким акимус-салах, намазды тургузгула деген. Ал эми намазды тургузуу кандай болот, урматтуу туугандар? Намазды тургузуу мына ушул намаздын ичинде хушубуз. Алла Тааланын алдында турамын. Алла мени көрүп турат. Бул Аллахтын өкүмү. Акыретте мына ушул боюнча Аллахтын алдында мен Кудай Тааладан ушул нерсе боюнча сураламын. Ошондуктан акыретте жүзүм жарык болсун деп, Кудай Таала мени көрүп турат, билип турат деп, намазыбызды дагы эл көрсүн үчүн эмес, эл мактасын үчүн эмес, балким Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн окуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда көрсөткөндөй аткаруу, бул чыныгы намазды тургузгандык болуп эсептелет, урматтуу туугандар. Ошондуктан бүгүнкү негизги сабактарыбыздын негизги жалпылай сүртөн темаларын айтып кете турган болсок, намаздагы адамдын рүкү саждасыны туура так аткаруусу, ошону менен биргеликте көзүн туура кармоосу боюнча болот. Ошондон урматтуу туугандар, ушуга көңүл бурайлы. Хадисте келет, хадисте Абу Масуд Аль-Бадри разияллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты дейт: "Ла туджиу салатур раджули хатта юқима захраху фир руку ва суджуд" дейт. Адамдын намазы толук болбойт дейт, дурус болбойт, качан ал рүкүдө жана саждада белин түз кылмайынча дейт, урматтуу туугандар. Демек, рүкү саждада белди түз кылыштык бул биздин чыныгы намаздагы милдеттерибиздин бири, урматтуу туугандар. Эгерде белибизди кыйшайтып эле, эптеп эле рүкү саждабызды аткара турган болсок, демек биздин намазыбыздын кемчиликтери болуп калат, аны менен биргеликте соогу дагы өтө аз болуп калат, урматтуу туугандар. Ошондуктан биз намаз окуганда рүкүгө барганда дагы белибиз түз болсун, саждага барганда дагы белибиз түз болсун, урматтуу туугандар. Анткени бул намаздын талаптарынын бирөөсү. Эгерде биз мына ушул нерсени сүннөттөгүдөй толук турда аткара турган болсок, мына ошондо намазды тургузуунун себептеринин биrini аткарган болобуз. Андан кийинки хадисте айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан нақратил гураб ва ифтираш саб ва айюаттина ар-раджул макан фил масджид кама ютинул байр дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дейт: адам баласынын, мына ушул адам намаз окуп жаткан учурда каргага окшоп чоккагандан тыйган дейт, кайтарган дейт. Ва ифтираш саб, намаз окуп жаткан учурда дагы жаныбарга, жырткыч жаныбарларга окшошуп олтуруп алгандан тыйган дейт. Жана ошондой эле төө дагы бир кишинин мечитте мына ушундай төө кандай эле бир жерге келип жаткан адат кылып алгандай эле, мечитте дагы бир орунду келип ээлеп алгандан Пайгамбарыбыз алейхиссалам ошондон кайтарган дейт, урматтуу туугандар. Демек, мына ушул нерсени карап көрөлү. Демек, Пайгамбарыбыз алейхиссалам ушул намаз окуган учурда каргага окшоп эле эптеп эле чокунуп эле намаз окугандан дагы тыйган дейт. Андан кийинки жаныбарга окшоп
отуруп алгандан дагы жырткыч жаныбарларга окшоп жана төө бир жерди ээлеп алган сыяктуу эле, келгенде дагы ошол жерге жатат, кеткенде дагы ошол жерден кетет. Ошол эле бир эле жерди ээлеп алган сыяктуу бир адамдын дагы мечиттен ушул жер меники деп ээлеп алганды Пайгамбарыбыз алейхиссалам тыйган экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан ошол нерсени эске алалы. Демек намазыбыз эптеп сүптө эле карга чокугандай же болбосо тоок чоккандай эле болбош керек. Балким ошол намаздын ичинде хошу, хузу, руку, саждаларыбыз ар бир сүннөт өзүнүн ордунда, важип, мустахабтар дагы ар бири өз ордунда болсо, хошу менен боло турган болсо, буюрса Кудай Таалам кааласа, нур үстүнө нур болот, урматтуу туугандар. Андан кийин хадиске келе турган болсок, Али ибн Шайбан разияллаху анху айтат: биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бардык дейт. Пайгамбарыбыз алейхиссаламга баят кылдык, ва саллайна халфаху. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын артында туруп намаз дагы окудук. Фаламаха би муъхири айнихи ражулан ла юқиму салата. Яни сулбаху фирруку. Пайгамбарыбыз алейхиссалам көзү менен байкап калды дейт. Бир киши үрүкүсүн толук аткарбай жатты дейт. Үрүкүсүн эптеп эле бир аз эле ийилип коюп, үрүкүсүн толук турда аткарбай жатты дейт. Фаламма када набий саллаллаху алейхи ва саллам кал. Кийин Пайгамбарыбыз алейхиссалам намаз окуп бүткөндөн кийин айтты дейт: "Я ма'шарал муслимин, о мусулмандар жамааты, ла салата лиман ла юқиму сулбаху фирруку ва суджуд." Кимде ким намазда, үрүкүдө жана саждада белин түз кылбай турган болсо, ал адамдын намазы дурус болбойт деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты. Демек, урматтуу туугандар, бул нерсени карап көрө турган болсок, эгерде кайсыл бир алымда, муфтийден, эгерде мен ушинтип намаз окуй турган болсом, намазым өтөбү, фих боюнча дурус болобу десе, ал адам ооба дурус болот деп айтышы мүмкүн, бирок бир канча макрухтер дагы болушу мүмкүн деп айтышы мүмкүн. А бирок, урматтуу туугандар, биздин намазыбыз бул акыретте биздин мына ушул жүзүбүз болот, урматтуу туугандар. Акыреттин караңгылыгында биздин алдыбызда түшө турган нур болот, урматтуу тууган. Кудай Тааланын алдында жарык жүз менен мына ушул намаз аркылуу турабыз, урматтуу тууган. Ошондуктан ушул намазыбызды эптеп-септеп эле бирөөнүн айтканын эле куруп албастан, ушул боло берет экен деп эле окуп кетпестен, балким биздин намазыбыз бизге чейинки олия заттар, бизге чейинки Кудайга жакын болуп өткөн, мына ушундай Кудайга жаккан инсандар, такыба инсандардын намаздары кандай болгон болсо, биз дагы мына ошондой болгонго аракет кылайлы. Анткени, урматтуу туугандар, бул олия заттар мына ошол бизге чейинки 100 жыл, бизге чейинки 500 жыл, 1000 жылдык ошол кандай болгон болсо, ошол учурда деле ушундай кыйынчылыктар болгон жашоодо, ошол учурда деле ушундай зулумдар болгон, башка болгон. Бирок олия инсандар, Кудайга жакын инсандар, Кудайдын махаббатын жүрөгүнө орноткон инсандар, алар эч качан эч кайсы бир дүйнөнүн азгырыгына азгырылбастан, балким Алла Тааланын өкүмдөрүн толук турда аткарганга алар жетишкен, урматтуу туугандар. Ошондон ар бир заманда өзүнө жараша сыноо, өзүнө жараша кыйынчылык болгон. Ошондой эле биздин заманыбызда дагы өзүбүзгө жараша сыноо, ошого жараша кыйынчылык болот, урматтуу тууган. Ошондуктан ошого карабастан, балким биз эмне кылыш керек? Намазыбызды толук турда аткарайлы. Жана ушундай такыба инсандар кандай кылып намаз окуган болсо, мына ошол нерсеге биз дагы аракет кылайлы. Качанга чейин эле биз мына ушуну менен жүрө беребиз, эптеп-септеп эле намазым болду, болбоду, рүкү саждабызды эле эптеп, балды ушуну айттым болду деп эле кете бербестен, балким мына ошол чыныгы такыба инсандар ошол намаздын даамын таткан, мына ошол даамын татууга биз дагы ошол нерсеге жеткенге аракет кылайлы, урматтуу туугандар. Анткени чоң бир алымдардан бирөөсү айткан экен: Фаштахид антакуна мин ахлил мушахада. Сен ошол бир нерсени угуп эле эме кала бербестен, балким ошол нерсени көргөнгө аракет кыл дейт. Бирөө сизге барып бир саякатка барып келе турган болсо, андай экен, мындай экен деп эле айта бере турган болсо, бирок сен ошол нерсени угуп эле калбастан, сен дагы ошол жерге барып ошол жерди көрүп келгенин аракетин кыл дейт. Фалайсал хабару кал муайяна. Анткени кабар берген бул барып көрүп келгенге жетпейт дейт, урматтуу туугандар. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? 1000 уккандан 1 көргөн артык деп. Ошондуктан биз дагы такыба инсандар ушундай болгон экен, алардын намазы бекем болгон экен, намаз окуп жаткан учурда ушул үстүнө чымчыктар келип консо дагы ошону да билбей калган экен деген ушул сөздөрдү биз ошону менен эле калып кетпестен, балким биз дагы мына ошол инсандардай болуп намаз окуганга аракет кылышыбыз керек, урматтуу туугандар. Анткени
мен уккандан бир көргөн абзелерек жакшыраак дейт урматтуу тууган. Андан кийин хадисте Азирати Билал разияллаху анху айтат: "Аннаху абсар ражулан ла ютимир руку ва ла суджуд. Фақал: "Лау мата хаза ламата ала гайри миллати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям." Азирати Билал разияллаху анху бир кишинин намаз окуп жатканын көрдү дагы, караса, анын рүкү саждасын толук аткарбайт экен. Бели дагы толук ийилбейт, саждасы дагы дурус эмес. Мына ушундай толук аткарбаганын көрдү дагы. Азирати Билал айтты: "Эгерде бул киши өлө турган болса, анда Мухаммад алейхиссаламдын дининен башка динде өлүп калат, өлүп калмак" деп ошол Азирати Билал разияллаху анху айтат. Демек, урматтуу туугандар, намазды рүкү саждасын эле толук аткарбай кое турган болсо, бул балким мына ошол диндеги өтө чоң кемчиликтердин бирөөсү, урматтуу тууган. Ошого намазыбызды бекем кылалы. Бул жөнөкөй адамдардын сөзү эмес, балким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көргөн, дайыма пайгамбарыбыз алейхиссалам менен жакын жүргөн, жада калса пайгамбарыбыз алейхиссаламдын азанчысы болгон зат Азирати Билал разияллаху анхунун сөзү: эгерде мына ушул адам ушул абалда өтүп кете турган болсо, анда Мухаммад алейхиссалам дининен башка динде өтүп кетмек деп айткан экен, урматтуу туугандар. Демек, бул адам ушунчалык деңгээлде Мухаммад алейхиссалам динине, ал диндин ичиндеги буйруктарга, өкүмдөргө кош көңүл мамиле жасап жатат деген маанинде, урматтуу тууганым. Андан кийин хадиске келсек: "Иннар ражула ла янсарфу ва ма кутиба лаху илля ашра салатихи, тусуха, сумунха ва субуха, судусуха, хумусуха, рубуха, сулусуха ва нисфуха." Качан дейт, бир киши намаз окуп жаткан сайын, анын ошол намаз окуса дагы анын ар кандай бөлүктөр жазылат. 10дон бири, 9дон бири, 8ден бири, 7ден бири, 6дон бири, 5ден бири, 4дөн бири, 3дөн бири, жарымы мына ушинтип ал адамга жазылат дейт. Демек, урматтуу туугандар, эгерде биз намазда канчалык деңгээлде хушу хузу менен пайгамбарыбыз алейхиссаламдын көрсөткөндөй кылып намаз окуй турган болсок, бирок ошонун арасында дагы кемчиликтер кеткен болсо, эгерде биздин намазыбыз жарымыны кош көңүлдүк менен аткарган болсок, анда биздин жарым намазыбыз гана жазылат. Эгерде 10дон бири болсо 10дон бири, 5ден бири болсо 5ден бири, мына ошентип канчалык деңгээлде хушу-хузу менен окуганыбызга жараша жазыла берет. Бул адам жарымыны туура аткарды. Бул адам намазын толук бардыгын туура аткарды. Бул адам намазын 9дон бирин же болбосо 5ден бирин, 7ден бирин гана туура аткарды деп ошентип жазыла берет экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан намазыбыз толук болуштугу үчүн биз эмне кылыш керек? Намазды толук турда баштан аяк Алла Тааланын алдында хузурунда турамын жана Алла Тааланын алдында акыретке барганда мына ушул намазым үчүн дагы жооп берем деген сезим менен, коркуу менен туруш керек. Албетте бул бурдагы өткөн сабактарыбызда айтып өткөнбүз, хадистерге келген акыретте эгерде намаз жакшы боло турган болсо, ал инсан үчүн бир ушундай бир жакшылык болот. Эгерде жаман боло турган болсо, ал намаз мына ушундай бир капкара бир жаман бир чүпүрөк айланат дагы, ошол чүпүрөк ошол намаз окуган инсандын бетине кайра урулат деп риваяттарда айтып өткөнбүз, урматтуу туугандар. Ошондуктан биз дагы мына ушул намаздарыбыз акыретке барганда жүзүбүзгө кайра урулбаштыгы үчүн намазыбызды туура аткарышыбыз керек. Анткени дүйнөдө эле эгерде кайсыл бир инсандын жүзүнө бирөө ура турган болсо, мисалы кийим менен урду же болбосо бир нерсени ыргытты бетине, анткени адамдын жүзү бул эң ушундай кадыр бартуу нерсе. Жүз, баш бул кадыр бартуу болгон себептен Кудай Таала мына ушул нерсени эң бийик жерге койгон, урматтуу туугандар. Ал инсандын башы, жүзү бул урматтуу нерсе. Эгерде мына ушул урматтуу жүзүнө дагы бул дүйнөдө эле бирөө бир нерсени ура турган болсо, ыргыта турган болсо, ошол учурда адам эң катуу шерменде болгон учуру болот, урматтуу туугандар. Эң катуу шерменде болгон учуру. Мисалы, бирөөнүн бетине суу чачып жиберсе, же болбосо башка бир мусор ыргытса, башка кылса, адамдын эң кор болгон, кыйналган, уят болгон учуру мына ушул болот. Ал эми акыретке барганда дагы кайсыл бир инсан намазын туура аткарган эмес болсо, хушу-хузусуна, рүкү саждасына көңүл бөлбөстөн, маани бербестен, ошентип Кудай Таала менен болгон байланышын түзбөстөн эле, эптеп-сүптөп эле карга чокугандай, хадисте келгендей, же болбосо тоок чоккандай кылып эле намазын окуп койгон болсо, анда ал инсан акыретке барганда мына ушул намазы бетине урулуп, өтө чоң шермендечиликке, өтө чоң уятка калат, урматтуу туугандар. Ошондуктан Кудай Таала бардыгыбызды мына ушундай шермендечиликтен, уятка калуудан, акыретке барганда зыянга учураштыктан, банкрот болуп калуудан Кудай Таала бардыгыбызды өзү сактасын. Андан кийин хадиске келе турган болсок, Азирет Айша разияллаху анха айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Инна лис-салатил мактуба индаллахи вазнан." Чындыгында парз намаздардын Алла Тааланын алдында бир салмагы болот дейт. Салмагы бар. "Аман интакаса минха шай'ан хусиба бихи фиха ала
мантақасы дейді. Кимдеки мына ошол салмактан аз аткара турган болсо, кемите турган болсо, мына ошончол деңгээлде канчалык кемиткен болсо, ошонун баардыгы эсепке алына берет дейді. Мисалы 100% намаз боло турган болсо, 100%тин 50%ин гана аткарды, же болсо 70%, же болсо 90% гана болгону ушуну гана аткарды деп жазыла берет экен. Ошол нерсе эсепке алына берет экен, урматтуу туугандар. Демек, биздин ар бир кылып аткан иш-аракетибиз, намазыбыз, рүкү саждабыз баардыгы мына ошол нерсе жазылып турат, урматтуу туугандар. Андан кийинки риваятта келет, Hazreti Abu Hurayra айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт, "Ас-салату саласату асласин" дейді. Намаз бул 3кө бөлүнөт, 3 түргө бөлүнөт. Ат-тухур сулусун. Намаздагы тазалык, намазга чейинки биздин дааратыбыз, мына ошол алган даараттарыбыз, тазалыгыбыз, мына ошол намаздын 3төн 1 бөлүгү дейт. Вар-руку сулусун, ал эми намаздагы биздин рүкүбүз, намаздын ошол 3төн 1 бөлүгү дейт. Ва-суджуду сулусун, намазда кылган саждабыз биздин эмне болот экен? Ошол намазыбыздын 3төн 1 бөлүгү. Демек, 3төн 1 бөлүп, 3төн 1, 3төн 1 болуп, ошол 3 нерсе менен биринчиси тазалык, экинчиси рүкү, үчүнчүсү сажда. Мына ошол үчөөсү менен намаз толук болот дейт. 3 түргө бөлүнөт. Фаман аддаха бихаққиха кубилат мин. Эгерде кимдеки мына ошол үчөөнүн тең толук турда талаптагыдай аткара турган болсо, ошо ал инсандан мына ошол намаз кабыл болот дейт. Вакубила минху саиру амалихи, ошон менен биргеликте ал инсан ошол намазды туура аткарган инсандан бардык амалдар да кабыл болуп кете берет. Кандай эле мурда хадистерде келгендей, эгерде ошол намаз жакшы чыга турган болсо акыретте, анын бардык калган амалдары да жакшы чыгат. Эгерде намаз начар чыга турган болсо, анын калган бардык амалдары дагы начар чыгат деп айткан элек. Ошондой эле бул хадисте дагы эгерде мына ошол тазалык, рүкү, сажда мына ошол нерсени толук турда аткара турган болсо, ал инсандын бардык амалдары эмне болот экен? Кабыл болот экен. Аман руддат алейхи салату. Кудай сактасын, эгерде кайсы бир инсандын намазы артка кайтарыла турган болсо, рудда алейхи саиру амалу, мына ошол намазы кайтарылгандай эле ал инсандын бардык амалдары дагы эмне кылат экен? Артка кайтарылат экен, урматтуу туугандар. Кудай таалам бардыгыбызды акыретте мына ушундай зыяндан, банкроттон Кудай таалам өзү сактасын. Анткени инсан баласынын акыреттеги эң чоң зыяны бул эмне десе, адам баласы дүйнөдө өтө көптөгөн жакшы иштерди кылып, намаз окуйт, орозо кармайт, зекет берет, ажылыкка барат, элдерге жакшылык кылат, дайыма жакшылыктын үстүнө мына ушундай жакшы таква, жакшы адам болуп жүрөт. Бирок акыретте мына ошол кандай бир деңгээлде кемчиликтери менен бирөөнү урган, бирөөнү сөккөн, бирөөнү гыйбат кылган, бирөөгө зыян берген, бирөөгө зулум кылган, же болсо бирөөнүн бир нерсесин тартып алган, ар кандай Кудай таала жактырбаган жаман иштерди кылган. Бирок ошону менен биргеликте намазды окуган, башка дагы жакшы иштерди кылган, бул адам эмне болот экен? Келип туруп бирөө мени урдуң, бирөө мени сөктүң, бирөө менин бир нерсемди тартып алдың, бирөө мага зулумду көргөздүң, материалдык, руханий жактан басым көргөздүң, же болсо башка кылдың деп, ар кимиси келип ал инсандын соопторунан тодой сооптор болсо дагы алып кетип олтуруп, эч нерсеси калбай калган учурда ал инсанга келип, адамдар өздөрүнүн күнөөсүнү ал инсанга келип жүктөп кетет экен, урматтуулар. Жүктөп, ал инсандын эч нерсеси калбай акыретте өтө чоң банкротко, зыянга учурап калган учуру болот экен, урматтуулар. Ошондон жараткан Алла таалам бардыгыбызды мына ушундай шермендечиликтен, уятка калуудан, жана ошондой эле акыретте банкрот болуудан Кудай таалам өзү сактасын. Дагы кийинки хадисте Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Аввалу шайин юрфау мин хазихил умма ал-хушу." Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, бул үммөттүн эң биринчи көтөрүлүп кете турган нерсеси бул ал-хушу, Кудайдан коркуу дейт. Эмне? Азыр бардыгыбыз көпчүлүгү билебиз, Кудайдан коркуу деген нерсе адамда өтө аз нерсе. Кудайдан коркуу качан болот? Качан ал инсан өзү жалгыз болсо, эч ким көрбөсө, эч ким билбесе, өзү менен гана бир гана Алла таала гана билип турса дагы, ошол учурда дагы күнөөгө кирип кете турган болсо, демек бул инсанда хушусу жок экен. Ошондон урматтуу туугандар, хушу качан болот? Ар бир учурда эч ким көрбөсө дагы, эч ким билбесе дагы, укпаса дагы, бирок эч ким көрбөгөн жерде болсо дагы ал инсан мен Кудай Тааладан коркомун, Кудай Таала менен бирге, Кудай Таала мени көрүп турат, билип турат деген сезим менен ар кандай күнөө иштерден тыйыла турган болсо, ошол нерсени таштап койгон болсо, мына ошол чыныгы хушу, мына ошол чыныгы такубалык. Пайгамбар алейхиссалам айтат, бул үммөттөн эң биринчи көтөрүлүп кете турган нерсе бул эмне? Ушул хушу, такубачылык көтөрүлүп кетет экен.
Хатта ла тара фиха хашиан, ушул үмметтин арасында бир корко турган, Кудайдан корккан инсандарды дагы көрбөй каласың дейт. Кийинки хадиске келсек, Раайту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллама фи садрихи азизун ка азизир раха минал бакаи дейт. Азирети Мутарриф рахмахулла атасына разияллаху анху риwayat кылат. Ал Абдуллах ибн Шиджир дейт разияллаху анху, ал айтат, мен дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мына ушул ыйлагандан көкүрөгүндө мына ушундай бир казандын күркүрөп кайнагандай үн угат элем деп, үн угуп жаткан, үн кайнап үн угулуп жатканын мен пайгамбарыбыз алейхиссаламдан көрдүм дейт. Демек бул жөнөкөй эле нерсе эмес, балким пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ичине ушундай үммөтүнө болгон кам пикир болгон, үммөтүнө болгон ушундай камсаноо болгон, мына ушундай нерселердин себептен пайгамбарыбыз алейхиссаламдын көкүрөгү эмне ушул казан кайнагандай кайнап турган, урматтуу туугандар. Ыйлагандык себептен мына ошондой болгон дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссалам, урматтуу туугандар, дайыма бизди ойлогон. Ар бир учурда үммөтүм, ар бир учурда намаз, мына ушундай үммөтүмдүн ахвалы эмне болот экен? Үммөтүмдүн ахвалы эмне болду? Акыретке барганда үммөтүм кандай акыбалда болот деген пайгамбарыбыз алейхиссаламдын ичинде кам болгон, урматтуу туугандар. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, биз эмне эки жүзүү инсандардан болбосо, балким жараткан Алла Таала кандай бизден эмнени талап кылган болсо, пайгамбарыбыз алейхиссалам бизге эмнени көрсөтүп кеткен болсо, кандай эмнени таалим берген болсо, материалдык болсун, руханий болсун, ошол нерселердин бардыгын Куран, хадисте көргөзгөндөй аткарганга аракет кылайлы. Анткени бул дүйнө биздин дүйнөбүз, урматтуу туугандар. Бардыгыбыз өлөбүз, кетебиз. Кабырга барганда ар бирибиз өзүбүз калабыз. Кабырда биздин эң жакшы көргөн аялыбыз, ата-энебиз, бала чакабыз, башкабыз эч ким болбойт, урматтуу туугандар. Эч ким болбойт, балким өзүбүз гана болобуз. Өзүбүздүн кылган ишибизге өзүбүз гана башыбыз менен жооп беребиз, урматтуу тууган. Ошондуктан бул өлүм бар нерсе, бул дүйнө убактылуу нерсе. Мына ушул убактылуу дүйнөдө, убактылуу жыргачылык деп, дүйнөдө биздин көп боло турган болсо, көп барса кабырыбызга чейин гана бара турган нерселер үчүн ушул материалдык көзгө көрүнгөн дүйнөнү деп өзүбүздүн акыретибизди эч качан бузбайлы, урматтуу туугандар. Анткени өлүм акыйкат, кабыр акыйкат, кабыр азабы акыйкат, кабыр рахат акыйкат, акыреттеги махшар майданы акыйкат, акыреттеги сурак акыйкат нерсе, бейиш тозок акыйкат нерсе, урматтуу туугандар. Албетте биз мына ушундай бейишке киргендин аракетин кылайлы. Бейишке киргендин аракет кылайлы. Ал эмне менен болот? Ал мына ушул Алла Тааланын өкүмү жана пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүннөтүн аткаруу менен гана ошол нерсе пайда болот, урматтуу туугандар. Ошондуктан биз мына ушундай Алла Тааланын ыраазылыгын көздөгөн инсандардан болойлу. Мейли эл эмне десе, ошол десин. Эгерде биз жашообузду адамдардын көз карашынан кура турган болсок, адамдар эмне дейт экен? Мындай иш кылсам бул тиги эмне деп айтат экен? Муну кылсам бул эмне деп айтат экен? Же болбосо жакын туугандарын эмне дейт деген нерседен коркуш керек. Балким Алла Таала мына ушул иштен наразы болот бекен. Алла Таала эмне дейт? Алланын элчиси бул иш боюнча эмне дейт? Ушул ишке уруксат бергенби же болбосо тыйганбы? Мына ошол нерсени аткарсам, мына ошол нерсеге көңүл бура турган болсом, ушул мага өзү жетиштүү деген мына ушул нерсе ниетибизге, жүрөгүбүзгө келе турган болсо, урматтуу туугандар, иншалла ийгиликке жеткен инсандардын катарына кошулган болор элек. Андан кийинки дагы бир намаздагы өтө көпчүлүгүбүздө ушу байкалган нерсе, көзүбүздү ал жак бул жакка карап алаңдата бергендик. Намаз окуп атабыз, Кудай Таала менен болгон байланыш болуп атат, бирок байланышта деле эмне болгон эле биз ушундай намазга Аллаху акбар деп киргенбиз. Андан кийинки нерселер, намаздан кийинки нерселер бул бардыгы кайра окуй бергендик себептен бул бир адат сымал болуп калган. Аллаху акбар деп намазга киребиз, кантип субханака кол байларды окуганды дагы билбей калабыз, кантип фатиханы окуганды дагы билбей калабыз, кантип руку сажда кылганыбызды дагы билбей калабыз, жада калса канчанчы рекетке келгенибизди дагы билбей калабыз да. Ал эмнеден? Ал мына ошол оюбуз бөлүнүп, намазда ар жак бул жака карап көңүлүбүз бөлүнгөндүк себептен. Албетте намазда ошол ал жак бул жака карап көздү кыймылдаткан бул жаман нерсе, урматтуу туугандар, жаман нерсе. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул нерсеге тыюу салган. Ошондуктан намаз бул контакт, Алла менен болгон байланыш. Алла менен болгон байланышта көңүлүбүз Алла менен болбой турган болсо, анда Алла менен болгон байланыш жок болуп калат, үзүлүп калат, урматтуу туугандар. Ошондуктан Алла менен болгон байланышта эмне кылыш керек? Толук турда баштан аягыбызга чейин жан дүйнөбүздүн бардыгы Алла менен болгону эң жакшы, урматтуу туугандар. Hazreti Anas ibn Malik radhiyallahu anhu айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтты дейт. Ма бала аквамин ярфауна абсарахум ила самаи фи салатихим. Элдерге эмне болгон дейт? Алар намаз окуп жаткан учурда асманга көздөрүн көтөрүп карашат дейт. Фаштадда каулуху залик фи залик. Пайгамбарыбыз алейхи салам элдерге эмне болгон мына ушундай
намаз оқып жатып дағы көздерін асманға қаратып қарашады деп ошондай катуу ушул сөздү айтты дейт. Хатта қал ла янтахунна ан залик, ошол нерседен тыйылышсын. Ау ла тухтафанна абсарухум, же болбосом ошол бойдон асманды караган бойдон көздөрү катып калат деп калып калат деп пайгамбарыбыз алейхисалам айткан экен, урматтуу туугандар. Демек мына ушундай коркунучтуу нерсе, урматтуу тууган, намаз окуп жаткан учурда бизге рүкү саждада кайсыл жерде карагын деген буйрук келген болсо, мына ошол нерсени дагы биз аткарыш керек. Кыямда турганда кайсыл жерде караш керек, рүкүдө турганда, саждада турганда кайсыл жерлерди караш керек. Биз бул нерселерди буга чейинки сабактарда айтып өттүк. Ошол нерселердин бардыгын эске алышыбыз керек, урматтуу туугандар. Эгерде намаз окуп жатып дагы ал жак бул жакты карасак, демек Алла менен болгон байланышыбыз үзүлүп кетти, урматтуу тууган. Андан кийинки хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла язаллаху муқбилан алал абди фи салатих ма лам ялтафит." Пенде намазда турган учурда көңүлүн эч жака бурбай турса, демек Алла Таала ал пендеге дагы мына ошентип көңүл буруп турат экен. Эч жака бурулбай турганда, көңүлүн эч жака бурулуп кетелекте, Алла Таала ал пендеге дагы карап бурулуп көңүл буруп турат экен. Файза сарафа важаху инсарафа анху. Качан пенде ошол намазда көңүлүн эле башка жака, Кудай Тааладан башка жака бурган болсо, Алла Таала дагы көңүлүн ал пендеден буруп коет экен, урматтуу туугандар. Демек биз Алла Таалага Аллаху акбар деп намазга кирип жаткан учурубузда биз Алла Тааланын көңүл буруусунда турабыз, урматтуу туугандар. Качанга чейин биз хушу хозу менен Алла Таала мени көрүп турат, билип турат деп туура так аткара бере турган болсок, ошончол деңгээлде Кудай Тааланын назары биздин үстүбүздөн түшүп тура берет. Эгерде намаз окуп жатып, эмне туган көңүлүбүздү ал жак бул жака буруп кете турган болсок, же болсом ал жак бул жакты карап, же болсом жаныбыздагыны карап, же болсом мешиттеги ихрапты, терезени, же болсом китептерди, башка бир нерсени карап көңүлүбүз бурула турган болсок, анда туугандар Алла Таала дагы көңүлүн бизден буруп коет экен, урматтуу тууган. Ошондуктан ушул нерсеге аракет кылайлы. Демек биз билишибиз керек, сезишибиз керек. Мен намазда турган учурда Алла Тааланын алдында турамын, Алла Таала мени көрүп турат, билип турат, ошону менен бирге мен Алла Тааланын назарында турамын деген сезимди жүрөгүбүзгө алып келиш керек, урматтуу туугандар. Алла мени көрүп турат. Эгерде мен көзүмдө эле бир жака, же болсом жүрөгүмдө эле башка жака бура бере турган болсом, Алла Таала менден дагы өзүнүн назарын буруп салат деген сезим биздин жүрөгүбүзгө кириш керек, урматтуу тууган. Демек хадисте келди. Хадиси имам Абу Дауд, имам Насаи рахмахуллах риваят кылган. Качанга чейин пенде намаз окуп жаткан учурда эч жака көңүлүн бурбай турган болсо, Кудай Тааланын назары дагы ал пенде менен болот деп назарын салып турат. Эгерде пенде өзүнүн көңүлүн бура бере турган болсо, Алла Таала дагы назарын буруп коет деп хадисте келди, урматтуу туугандар. Андан кийинки хадис Азирет Абу Хурайра разияллаху анху айтат: "Аусани халили бисаласин ва нахани ан саласин." Менин сүйүктүү элчим пайгамбарыбыз Мухаммад, менин сүйүктүү пайгамбарым пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мага 3 нерсени осуят кылды, жана мени 3 нерседен кайтарды, тыйды дейт. Алар биринчиси нахани ан нақратин ка нақрати дейк. Мени дейт тоок чоккандай кылып намаз окудан пайгамбарыбыз алейхисалам тыйды дейт, кайтарды. Ва иқаин ка иқаи калбин дейт. Итке окшоп отуруп алуудан тыйды, кайтарды. Ва илтифатин калтифати салаб, түлкү бурулуп аяк бияка бурулгандай, алаңдагандай, мени дагы мына ошентип алаңдагандан тыйды, кайтарды дейт пайгамбарыбыз алейхисалам. Ушул нерсеге аракет кылыш керек, урматтуу туугандар. Демек биз эптеп-септеп эле намаз окуганыбыз бул тоокдан чоккагандай эле мына ошондой эле намаз болуп калат экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан намазыбыз балким рүкүдө, саждада толук туура так белдерибизди түз кылып мына ошондой аткарсак, иншалла Кудай Тааланын назарында болобуз, урматтуу туугандар. Андан кийин хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза қама ар-раджул фи ссалати акбалаллаху алейхи биважхи." Качан адам баласы пенде намазга турган учурда дейт, Алла Таала ал пендеге жүзүн буруп назар салат дейт. Файза илтафата, качан адам баласы ошол намаздан эле көңүлүн башка жака бура бере турган болсо, кала я ибна адам ила ман талтафит. О адам баласы, мен сага назарымды салып турсам, мен сага карап турсам, сен көңүлүңдү кайсыл жака буруп жатасың деп ошентип айтат дейт. Ила ман хуа хайрун минни. Менден дагы жакшыраак болгон ким бар экен? Акбил илейя, көңүлүңдү мага бур, мага жүзөн деп айтат экен. Файза илтафата сания. Экинчи жол дагы адам баласы көңүлүнү Кудай Тааладан башка жака буруп жибергенде, кала мисле залик, кайра эле ушул сөздү кайталайт экен. О адам баласы, кимге көңүлүңдү буруп жатасың? Менден дагы жакшыраак болгон бирөө бар бекен. Мага көңүлүңдү бургун
деп мына ошентип экинчи жолу кайра дагы Алла Таала ошол пендеге айтат экен. Файза илтафата салиса, качан үчүнчү жолу дагы адам баласы көңүлүн бура берген учурда сарафаллаху табарака ва таала важаху анху, Алла Таала дагы ал пендеден өзүнүн назарын, өзүнүн жүзүн буруп коет экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, намаз окуп жаткан учурда намазыбыз эгерде биз кайсыл бир деңгээлде намаз окуп жатабыз, Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарып жатабыз, мейли нафил болсун, же болбосо парз болсун, ошол нерсени толук турдуу талаптагыдай аткарганга аракет кылайлы. Эгерде талаптагыдай аткарганга аракет кылбасак, акыретке барганда ал намазыбыз кабыл болбосо, анда болгон эле жөн эле болгону эптеп эле белибизди ийип, башыбызды жекебиз жерге койгонубуз гана калып калат, урматтуу туугандар. Ошондуктан намаз окусак, туура так окуганга аракет кылайлы, урматтуу бир тууганым. Демек, урматтуу бир туугандар, биздин намазыбыз качан кабыл болот экен? Намазыбыз качан рүкү саждасы толук болгон учурда жана жүрөгүбүз Алла менен болгон учурда, эч жакка бурулбастан, көзүбүздү ал жак бул жакка алаңдатпастан, толук туура так аткарганыбызда гана намазыбыз кабыл болот экен, урматтуу туугандар. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүз үчүн күйүп жаналы. Акыретке барганда өзүбүз үчүн жооп беребиз. Бул дүйнөдөн эмнени кайдан таптык, эмне жедик башка кылдык, ошондой эле намазыбыз үчүн дагы акыретте өзүбүз жооп беребиз, урматтуу туугандар. Өзүбүздүн жашообузду башка бирөөнүн жашоосуна курбайлы. Бирөө өлсө өлүп, ал тирилсе тирилип, ал ошол нерсени кылса кылып, кылбаса кылбастан, балким өзүбүздүн пайда зыяныбызды билип, өзүбүздүн акыретибизге пайда зыян боло турган нерседен ошол нерсени карашыбыз керек, урматтуу туугандар. Кабырда өзүбүз жалгыз болобуз, акыретте сурак майданында өзүбүз жалгыз болобуз, урматтуу тууган. Ошол нерсени эч качан эсибизден, көкүрөгүбүздөн чыгарбайлы. Жараткан Алла Таала баардыгыбызга туура жана так намаз окуганга тавфик берсин. Ва ахиру дa'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатух.